Бишкек шаарынын тургундары башкы концерт менен гана чектелип калбастан өз эгемендүүлүк күнүн сел бактарда, Эсканчада жана башка жерлерде шайыр маанайда майрамдап жаткан мезгил. Мисалы өкмөт үйүнүн алдына мамлекеттин эгемендүүлүк күнүнө карата ондон ашык жаныбарлардын жашыл айкелдери орнотулган. Жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын кызматкерлеринин айтымында топиарий Борбордо 4-чү жолу орнотулуп жатат. Майрам башталгандан бери Борбор шаарынын тургундары жана коноктору бул жерге келип эс алып кетишүүдө. Биринчи жолу көргөндөр үчүн бул топиарий абдан кызыктуу болду. Чынын айтканда мунун сапаты абдан жакшы. Келген коноктор балдары менен сүрөткө түшүп, өз көңүлүн көтөрүп кетишүүдө. Бүгүнкү майрамда топиарийди эски аянтка орнотуп, шаар тургундарына жакшы маанай тартуулайлы дедик. Мамлекеттин эгемендүүлүк күнү ар бир жаран үчүн өзгөчө майрам. Бирок кыргызстандыктар менен бирге бүгүн чет өлкөдөн келген конокторду дагы сейилдеп, уюштурулган иш-чараларга күбө болушту. Мисалы алардын бири алыскы Жаңы Зеландиядан келген турист Дэвид Степлтон. Ал бүгүнкү уюштурулган саамалыктарга катышып, кыргыз элинин маданияты менен жакын таанышайын деген ою бар. Менин Кыргызстанга келгениме 2 күн болду. Бул жака биринчи жолу келдим. Силердин эгемендүүлүк күндү майрамдаганыңар мага аябай жакты. Тили да өзгөчө экен. Мындан сырткары силердин мекениңер көп улуттуу мамлекет экени бул мени аябай кызыктырды. Белгилей кетсек, мындай иш-чаралар Кыргызстандын бардык булуң бурчунда белгиленип жатат. Майрам күнү Бишкек шаарында кыргыз эстрада ырчылары катышкан кечки шоу программадан кийин саат 23:00 фейерверк менен аяктамакчы. Кундуз Кыдатаева, Урмат Металиев, Прайм жаңылыктары.